Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астында биздин видеонун астына кирип туруп Telegram каналга катталып коюңуздар. Себеп деген YouTube канал Россияда жабылышы мүмкүн деп атат. Ошон үчүн биринчи видеону Telegram каналга жүктөйбүз, андан кийин YouTube каналга жүктөп турабыз. Урматтуу мекендештер, ушул жумада Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ереван шаарына барып, Евразия экономикалык бирикменин өкмөттөр аралык жыйыны болду. Ошол жерде биздин жарандарды кордобогула Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрү эч кандай миграция мыйзамдары Россияда болуп аткан тиешеси жок болуш керек деп бир сыйра айтып кетти. Ошо боюнча видеону көрүп коюңуз, андан ары сөздү уланталы. Власти Кыргызстана прокомментировали ужесточение миграционного законодательства в России и призвали не забывать о правилах ЕАЭС. В Бишкеке час дня. Меня зовут Камила Валиева. Здравствуйте. Премьер-министр Кыргызстана заступился за трудовых мигрантов России. На заседании Евразийского межправсовета в Ереване Акылбек Жапаров заявил, что при ужесточении миграционного законодательства нельзя забывать о правилах Евразийского экономического союза. По словам главы кыргызстанского Кабмина, страны объединения достигли такого уровня интеграции, когда бизнес и граждане понимают и глубоко верят в единство ЕАЭС. Соответственно, они требуют к себе равного отношения. Говоря о проводимой политике ужесточения миграционных законов, Джапаров призвал найти взаимоприемлемые и оптимальные решения вопросов миграции для того, чтобы не растерять достигнутый между странами прогресс. Мы исходим из того, что законодательные инициативы не должны противоречить нормам договора о ЕАЭС, то есть не должны распространяться на наших трудящихся граждан и членов их семей, как в инициируемых государственными структурами документах, так и в публичном пространстве. Необходимо четко разделять права граждан стран ЕАЭС и стран в него не входящих. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер. Урматтуу мекендештер, Акылбек Жапаровдун айткан себеп деген баарыбызга белгилүү болгондой, азыр мамлекеттик дума жаңы мыйзам кабыл алып атат. 5 февралдан баштап 2025 жылы ошо миграция жаатындагы жаңы мыйзамдар күчүнө кирет. Ал жерде полициялар болсо депортация кылганга укугу болот, сотко алып барып эле. Ошол себептен алдын ала айтып атат. Эми бул сигнал орус тарапка жетет деген ойдобуз. Себеп деген ал жыйында Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин да катышты. Буга чейин болсо Эдил Байсалов дагы бул туурасында айтып кеткен. Эгерде биздин жарандарды кордоп атсаңыздар, анда ошо ээктин өкүлү экенибизди биз кантип түшүндүрүп беребиз деп. Андан тышкары дагы маалымат каттары айтып кетчү нерсе, 1 октябрдан баштап Россия Федерациясынын Москва аэропортторунда жана Маштакова Оренбургдагы КППда, машина өтчү КППда ар бир чет элдик жаран киргенде да чыкканда дагы сөзсүз түрдө манжа ийизин тапшырып, анан сүрөткө түшүү процедурасы болуп калды. Бүгүн бизге мекендештер байланышып, 10 сааттан ашык ошо жака кармалдык деп айтышты. Ошол себептен бул процедура азыр жөнгө түшө элек. Эгерде силер Россиядан учуп атсаңыз, эртерээк аэропортко барыңыздар. Эгерде Кыргызстандан Россияга барып атсаңыздар, ошо Москва аэропортторунда, анда ошол кошумча текшерүү болооруна моралдык даяр болуңуздар. Себеп деген азыр мыйзам ушундай келип атат. Александр Горовой, ички иштер министринин биринчи орун басары, ошо айтып кетти. Бул пилотный проект, тестовый режим кылып туруп Москва жеринен баштадык. Бара-бара ошо Россия Федерациясына бардык пункттарда, аэропорттордо ошондой манжа изин тапшыруу болот деп. Ошон үчүн буга дагы чет элдик жаран болгондон кийин тилекке каршы туура кабыл алалы.
Эң негизгиси документ бул эмгек келишим. Кыргыз жарандары Россия Федерациясында азыр азайды, кескен азайды. Акыркы данныйлар боюнча 333 миң биздин жаран Россия Федерациясы боюнча эмгектенип жүрүптүр. Буга чейин 500 миң, 600 миңди айтып келчүбүз. Андан тышкары 200 миңдин чамасында бул Россиянын жарандыгын алган биздин мекендештер. Ошон үчүн кимде документ бар эмес болсо, биринчи ирет регистрацияны сөзсүз түрдө жашаган жерге кылыш керек. Себеп деген көчөдөгү жанагы башка жерден регистрация жасатканда бул уже жарабай калды. Эмгек келишим туралатыш керек. Андан кийин эгерде документтер туура эмес болсо, анда чек арага чыгып келип иштетиңиз. Ошо чек арага чыккан боюнча силерде муктаж болсоңуздар, акчаңар жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, биз иштешип аткан жаамат бар. Телефон номерин айтып кетейин: +79 25 465 68 40. Экинчи номери +7 926 633 74 65. Волгоградский проспектте 4-выходтан Абубакыр жана Замир деген мырзалар чынында акчада муктаж болуп атсаңыздар, кайрылыңыздар, диаспорадан деп силерге жардам берет, чек арага алып келет. Миграция жаңылыктары болсо, жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Görüşkünçe.